мурда Супер ТВга Жанаргүл Кийикбаева жана анын апасы Мерим Осмонованын аянычтуу тагдыры жарык көргөн болчу. Анда каармандарыбыз кичинекей күркөдө жашаарын айтып, ал күркөдө электр жарыгы, ошондой эле суу чыкпайт экенин дагы айтып беришкен болчу. Ал эми мына бүгүн июнь айында каармандарыбыз үйлүү болуп, көкүрөгүндөгү максаты, дилиндеги көксөөсү ишке ашып, кубанычка балкып турган учуру. Биз бүгүн мына ушул каармандарыбыздын жаңы үйү менен таныштырабыз, кеттик. 2019 жылдын сентябрь айында жарык көргөн видеодо сүйлөөсү жана угуусу начар экенин айткан Жанаргүл Кийикбаева эки баласы менен ушул тар күркөдө жашаарын, жолдошу чанып кеткенин айтып көзүнө жаш алган эле. Каарманыбыз Супер ТВга арманын, муңун айтып берген соң кайрымдуу адамдардын көмөгү менен мындай үйгө жетип отурат. Кубанычтуу кабарын айтып бизди дагы көргөсүнө чакырган каарманыбыздын үйүнө бардык. Бизди Кийикбаеванын апасы Мерим Осмонова тосуп алды. Келгиле үйгө. Бүгүн бизде майрам. Коноктор бар турбайбы? Бүгүн майрам болуп, ушу үйгө чексиз кубанычта отурабыз. Кызым экөөбүз сүйүнүп, үйүбүз бүтүп, сүйүнүп турган кезибиз азыркы кезде. Кимдер коноктор? Коноктор өзүмдүн туугандарым, ушул жерде жакшы саналыштарым. Жанаргүл эже бутуна тийбей кызмат кылып жүрөт окшойт. Жанаргүл аябай сүйүнүчтүү, кубанычта болуп атат азыр кезде. Өзү кызмат кылып үйүнө сүйүнгөн убагы. Жаңы бышкан борсоктун, тамактын жытына, бака-шака сүйлөшүүлөргө толгон бул үйдө өрлүктөп келгендер үчүн мындай ак досторкон жазылып, үй ээлери келгендерден бата алып атышыптыр. Меймандар кеткен соң каармандарыбыз менен баргылаштык. Эки бөлмөлүү экен, Жакшы саналыштарыма, куттуктап келишкен адамдарга, туугандарым келишти, куттуктап. Алар үчүн дасторкон жайып, мал сойгонсуздарбы? Ооба. Бир союш алып союп, дасторконду даярдап, дам сызып кетсин деп. Сүйүнгөнүбүздөн, ушунча үйгө жеткендигибизден, биздин баягы мурдакы жашоо өйдө ылдый кыйынчылыктар болот экен. Айдын жарымы жарык болсо да жарымы караңгы деген кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Ансыгары биз кызым экөөбүз кыйналып, фундаменттин баштаган кезде силер себепкер болуп, видео чыгарып, ютубка чыгарып, силердин себепкер болдуңар. Андан кийин ушу өзүмдүн саналаштарым, бир туугандарым, Москвада иштеген Когарт фондунун жетектеген Асылбеков Темир, анын жардамчысы Бектенов Ерлан, Чыныбаев Рустам, ушулар демилге көтөрүп, эжебиздин үйүн салып берели дешип, кайдыгер карабай элден тыйын чогултуп жардам кылышты. Андан кийин ата талбаган балдар, кыздар бардыгын эч кайдыгер карашпады, жардам беришип, кыштын декабрдын 15-inde баштадык. Кардын суугуна немесине карабай, ушул үйдө бүткүчөктү, бетонубузду негизи көмүр печке менен кургаттык. Аракет кылалы деп, кирип алалы деп. Кыйынчылыктар болду, бирок жеңдик. Баягы сүйүнгөнүбүз азыр чексиз. Ушу балдарым, неберелерим менен, мына бала бергел. Жанаргүл кызымдын эң чоң баласы, 9-да окуйт. Азырда сүйүнүп айта албай атат сүйүнгөнүн. Сен анан сүйлөшө элек, Ошол кайрымдуу элим көп экен. Ата талбагандар жана кайдыгер карабай кайрымдуулук кылган бардык балдар, кыздарга, элиме чоң ыраазычылык билдирем. Эч качан оорушпасын, дайым жакшы күндөрдө жүрө берсин. Айтканыңыз келсин. Сиздердин видео чыккандан кийин
комментарий жазып көрүүчүлөр сурап атышты да, бул үй бүлө эмне болду, азыркы абалы жөнүндө тартсаңар, кызыгып атабыз деп сурап атышты да. Аларга да кайрылуу айтып койсоңуз болот. Биздин ошол убакта мына 9 ай болуптур. 9 айда биз ойлогонбуз мындай өзгөрүлөт деп, эч качан ойлонгон деле эмеспиз. Баягы эле немебизде жашайт окшойбуз деп ойлонуп жүрүп, анан декабрда уже баштагандан кийин үйүбүз азыр ушунча туруп калгандан кийин анан өзүбүз ишенбей, азыр ушунчалык сүйүнүчтүү болуп турабыз. Биз мындай кызым мындай немеге келбесе керек деп эле өзүмчө ойлонуп жүргөм. Буга негизгиси эл менен айланайын. Эч немесин аябай 500дөн, 1000 сомдон ошолордун баардыгын чогултуп мен кой бир сомундагы неме кылбайын деп баардык нерселерин алып ушул немеге жеттик. Өзүмдүн семьям бүтүрдүк. Өзүмдүн үй бүлөмдөгү балдарым, кыздарым келип жардам берип. Бир эле устам болду. Анан өзүм уста болдум ушул үйгө. Эмне кылып аттыңыз? Себеби ылай алып бер десе ылай алып берем, кыш алып бер десе кыш алып берем, кум шубагын да өзүм кылдым. Мына мисалы мына бир эле финусту кош өтө неме экен. Өтүр ютубтан караймын. Кандай болду, бул жер кандай болуп калат деп ошонун бурчун чыгара албай канча кыйналдым мисалы. Өзүңүз чаптап чыктыңыз? Анан жана устам экөөбүз неме кылып. Буга деген канча деген убакыттар кетип, түнү менен уктабай бүтүрдүм да. Мындан кийин боек шубак аралашып көрдүңүз беле? Жок, мен мындайга вообще аралашкан эмесмин. Өзүңүздүн колуңуздан жаралган нерсени көрүп алып кылып атсаңыз керек. Ошону азыр дале айтып атпаймынбы? Бүт мисалы мына шубагын шубады, мына бетон немелерин бүт кипсокартон койгондо дагы азыр мыналардын немелерин баардыгын билип алдым да. Эмне керек? Үй куруш үчүн эмне керек? Ошолордун баардыгын билип алдым. Бул материал эмне? Бул жак кирпич менен. Кирпич менен. Анан ортосун кипсокартон кылдык. Үстүн кипсокартон кылдык. Суу өтпөйт, э? Суу өтпөйт. Полун жанакындай деспе менен полдоп биринчи стяжка кылдык, анан кийин пол койдук. Ошол азыр сүйүнгөнүбүз ушунчалык чексиз. Ушул наркыл үйгө киребиз, тоголонуп, беркил үйгө киребиз. Мурдактай баягы өзүң көрүп кеткен немеден кыйла өзгөрүп алып, сүйүнүчтүү болуп турат. Кенен бутту сунуп жатып калган турбайсыздарбы? Бул жагыбыз кухнябыз. Эми баягы немебизге каратып туруп, кышта ушу жерге печка коюп алып, печка менен чыктык. Эми будан ары жакшы болсо керек, печка менен жагып. Өзүбүздүн ошо туугандарыбыздан 2 тонна көмүр алып келип беришти. Алар жардам беришти. Кызым өзү 2-нчи группа, 2-нчи топто окумайт. Буга паспорт алган эмес элем. Алдыңызбы анан? Эми паспортун алдым, группага чыгардым. Жакшы, сүйүнүчтүү калар. Азыр 1 ай болду айлыгын немесин алганым, группасын алганыма. Кыйла жардам болду. 3300дөн чыгып атат. Анан кийин пособие алып. Пособие жок. Пособие эмес, негизгиси мен документ жагынан жок болчумун. Эми мынакей ушул баягы ютубка чыгып, кыйла жылыш болуп, документке да өзүм жүгүрүп, ушундай жакшы немелер болду да. Болбосо мен ушу кызымдын даже паспорту жок болчу. Балдарынын күбөлүгү жок болчу. Ушу эл силер себепкер болуп, ютубка чыгарып, анан кийин эл себепкер болуп, документтүү да болуп калышты, үйлүү да болуп калышты. Сүйүнүп отурам, ушу чексиз. Силерге биринчиден ушу ыраазычылык билдирем. Анан балдар, кыздарга ушул Кыргызстандагы элдерге кайрымдуулук кылган, эч качан кайдыгер карабай жардам берген балдарга баардыгына ыраазычылык билдирем. Ал эми жүзүнөн жылмаюу кетпеген Жанаргүл Кийикбаева биз кандай суроо бербейли улам рахматын айтып атты. Ал эми эл катары жумушка чыгып каражат таба баштайт.
Жанаргүл эже кубанып атасызбы? Рахмат. Доктор, рахмат. Бari доктор. Сулуу кетиптирсизби? Рахмат. Кызым азыр сүйүнүп турган убагы. Бул ойлогон, эч качан мен ушундай үйгө жетпейм деп. Бир эле немесин мага айтат. Башка эч кимге неме. Азыр кыялдануусу ушул үйдү эми бүтүп, бардыгын бүтүрсөк деп аракет кылып атат. Эми өзү анча-мынча сөзгө түшүнбөйт. Анан мунун кыялы азыр балдарыма телевизор алып бериңиз. Менен маселеттешет да. Телевизор керек дейт, занёска керек дейт, төшөк керек. Ушуларды алып бериңиз, мен иштейин, сиз иштеңиз деп менен маселет кылат да. Жумушка кирди? Жумушка татоодо тутуп калат. Татоодо подуэл. Автодокке. Детинде татоодо тутуп калат. Азыр туруктуу иш таба элек. Бир айда 15 миң берет. Айлыгын 15 миң дептир. Немеге, уборкага бир жерге сүйлөштүк. Анан ушул кайрымдуу элдер иште таап беришти. Иштесин деп. Анан карантин болуп калып бар элек. Эми мына буюрса, эми баштайбыз ишине. Каармандарыбыз 9 ай аралыгында кайрымдуу адамдардан жалпы 250 миң сомдун айланасында каражат чогулганын айтышты. Негизи элдер башталышында сентябрда башталбадыбы. Андан ушу 6 айга чейин тынымсыз телефондор чалуулар болуп атты. Жардам берели же үйүңүздү көрөлү. Эгерде неме кылсаңыздар, үйүңүздөрдү салып берели. Бизди чакыргыла, бекер иштеп берели деген элдер болду. 5 сом болсо да, 10 сом болсо да кошушуп, продуктуңар кантип атат, кийимиңер кантип атат, эмне алып келип берели деген элдер чыгатты. Элибизде беришен элдер көп экен, кайдыгер карабаган адамдар көп экен. Жалпы ушу 9 ай аралыгында элден аздыр көптүр салып атышты, жөнөтүп атышты, колуңуздарга балким берип атты. Сыр болбосо канча суммада жардам болду? Мен мындай эсептеп, даже списоктоп бардыгын жазып аттым. 1 сомна чейин азыр тетрадымда жазылып турат. Кимден канча келди, кайсы Россиядан кимден келди, бардыгын списоктоп жаздым. Анан акча алганда 2 күн ойлондум. Ойлонуп алып, эми бул акчаны мен кээ бирлери ишенбегендер болот экен. Булар үйүнө иштетеби, может башка жака иштетеби дешип кайра звонок этип атышты. Жалпы эсеби 250 миң чогулду. Эсептеп келгенде 250 миң чогулду. Анан үй туруп калды, Үй турду, Кудай буйрса. Биз келип кеткенде сиз жолдошуңуз жөнүндө сөз болгондо көзүңүзгө жаш алдыңыз эле да. 9 ай аралыгында пайда болдубу, чалдыбы, кабарлаштыбы? Сиз айтсаңыз болот. Баягы жолдошу келип атты. Жаңжал кылып, бул үйдү мен жашаймын. Сен кызың алып берип атасыңбы, жашайсыңбы деп мен бул үйдү меники деп талашкан күндөр да болду. Мас болуп келип алып урушкан күндөр да болду. Мен каршы болуп ал баланы киргизбей аракет кылдым. Үйлөбөй калдыңызбы? Үйлөндүм. Азыр эми сүйүнөт. Сүйүнөт азыр. Үйлүү болдум деп квартирага акча төлөбөйт. Суусу бар. Мурда баклашка чогулчу эмес белеңиз, эми чогултпай калдыңыз да. Болботом бака иттеп балам ба. Кээде? Бүтүн. Иш табылгычакты нампанга чыгарайын деп иштеп атат. Азыр кезде деле баклашка сорттоп, Бакалавриат талам иттеп. Ана күнүнө 3 сомдон эми бай акча керек экен. Бир эле неме менен отура албайт экенсиң. Анан көбүнчө мына жерден акча келгенде мен чогултасам бербейсизби мага? Мени бул не дейт, доктурга көрүнөм дейт. Мен сүйлөшүм керек дейт. Мен мына тамагым ооруйт, мен сүйлөй албай атам деп көп мага неме кылат. Кулагымы көргөзөйүн дейт.
Анан бир жолу немеге группага чыгарганда бардык немеге. Бирок буга лечение керек экен. Неме көрүш керек экен. Анысы неме будан ары аракет кылам да көргөзүп туруп. Буюрса сүйлөп калыңыз, Ошо больницага көргөзгөлө мен сүйлөйм үйүнө дей берет да. Ушуну неме алат. Эми мына үйлүү болуп үйүнөн тындык. Кудай буюрса калгандары бүтө берет. Эми ушу кыздын лечениясын баштайм. Достор, Супер ТВ өзүнүн каармандарынын жүзүнөн мына мындай бакытты көрүүгө ар дайым кубанычта болот. Эгерде сиздин тааныштарыңыз, жакындарыңыз да кайрымдуулукка муктаж болот болсо, мына бул экрандагы номерлер аркылуу байланышсаңыздар болот биз менен. Ал эми Супер ТВ болсо ар дайым элге маалыматтык колдоо көрсөтүүгө даяр. Мермеже, Жанаргүл эже, сиздерге рахмат, жакшы туруңуздар. Мындан ары дагы бакубатчылыкта, кубанычтын үстүндө жүрө бериңиздер. Рахмат силерге да, Алла разы болсын.